саламатсыңарбы? Бүгүн биз сүйлөмдөрдү которобуз, практика кылабыз. Бул жерде бири-бирине байланышпаган сүйлөмдөр бар. Аларды биз кыргызчага которобуз азыр. Биринчи сүйлөм: They will not be engineers. They will not be engineers. Биринчи сүйлөмүбүз, кандай которобуз? They деген эмне? Алар will not be engineers. Бул жерде will эмнени көрсөтүп турат? Айтканбыз, will которулбайт, а бирок эмнени билдирет? Келечекти билдирет, кыймыл, аракет келечекте болот экен. Алар эмне кылышат? Be деген этиш, be деген эмнени билдирет? Болуу. Демек, will be деген болушат дегенди билдирет, а бирок will not be эмнени билдирет? Not деген эмес, тангыч, сүйлөмдү тангыч формага өткөрөт. Болушат дегендин тескериси эмне? Болушпайт, Алар эмне болушпайт экен? Инженерлер болушпайт. Алар инженерлер болушпайт деген сүйлөм экен, Демек, will be деген эмне? Be этишинин келечектеги формасы. Экинчи сүйлөмүбүз. Кандай которобуз? Эгерде силер кааласаңар, азыр видеону пауза кылып туруп, өзүңөр которуп көргүлө, андан кийин чогуу которобуз. Will you be a teacher next year? Will you be a teacher next year? Кандай которулат? Бул кандай сүйлөм экен? Бул кандай сүйлөм? Суроолуу сүйлөм экен, Will эң биринчиде турганда суроону билдирет, You деген ким? You деген сен, силер же сиз деп которулат, Бул жерде teacher деген жалгыз бирөө турган үчүн бул силер болбойт, Бул ким жөнүндө сөз болуп атат? Сизде. Will you be a teacher next year? Сиз be деген, be деген эмнени билдирет? Болуу, Сиз болосузбу? Will келечекти билдирип жатат, Ким? A teacher, мугалим, next, кийинки, year, жылы. Эмне демек эмнени билдирет экен? Сиз кийинки жылы мугалим болосузбу? Сиз кийинки жылы мугалим болосузбу? Келечекте. Демек, бул жерде will be, will be. Болуунун келечектеги формасын көрсөтүп турат, келечекте кыймыл аракет болуп жатат. Үчүнчү сүйлөмүбүз. Пауза кылабыз, эгерде өзүңөр кааласаңар, пауза кылып туруп которгула, Андан кийин чогуу которобуз. Азыр окуйбуз. I was not a pilot. I was not a pilot. Кандай которобуз? I деген эмне? Мен. Was деген эмне? Was деген этише, кыймыл аракетти билдирет. Болуунун өткөн чагы was. Be'нин өткөн чагы. Мен болуу. Not деген эмне? Болуу эмес, тескерисичи. Be'нин өткөн чагы, болуунун өткөн чагы болгон, Мен болгон эмесмин. Ким? Пилот же учкуч, Демек, кандай туура которулуш кандай? Мен пилот болгон эмесмин. Англис тилинде мен менен болуу сүйлөм ким жөнүндө болуп жатса, жана кыймыл аракет экөө чогуу келет дегенбиз, Мисалы, бул жерде деле you менен be чогуу келип жатат. They will be, бул жерде ортосунда жардамчы этиш, келечекти билдирген этиш жана тангыч ортосунда келип атат. Демек,
Мен учкуч болгон эмесмин. Кийинки сүйлөм. I was a doctor. Кандай которобуз? Мен болгонмун доктор, врач болгонмун. Мен пилот болгон эмесмин, мен врач болгонмун, Төртүнчү. Окуйбуз, Are you a tourist? Are you a tourist? Кандай которобуз? Бул жерден которсок, сиз же сен, Сиз же сен. Сиз кимсизби? Турист сизби? А деген to be этиши, to be этишинин юдагы формасы, учур чакты билдирип жатат. Are you? Эгерде мен туристмин болсо кандай, сиз туристсиз болсо кандай болот эле? You are a tourist. А суроо бергенде are биринчи келет, Are you a tourist? Сиз турист сизби? Демек, бул сүйлөм учур чакта экен. Бешинчи, могу was to be этиши. Were they at home? Бул дагы кандай сүйлөм экен? Суроолуу сүйлөм экен, Себеби were деген to be этиши биринчиде турганда, биз билебиз, суроолуу сүйлөм экен. А деген дагы to be этиши биринчи турганда, суроолуу сүйлөм болуп жатат. Were they at home? Were деген болуунун өткөн чагы. Болгонбу? Ким? Алар. Алар болушканбы? Кайда? At home. Үйдө. Алар үйдө болушканбы? Алар үйдө бекен? Өткөн чакта. No, they were at cinema. No, they were at cinema. Кандай которобуз? Жок. Алар кайда? Кинодо болушкан. Өткөн чакта, Жок. Алар кинодо болушкан. Демек, were деген to be этишинин өткөн чагы экен, They деген формасы. Алар үйдө болушкан десек кантебиз? Суроолуу сүйлөм эмес, жөнөкөй сүйлөм болсо, they биринчиге келмек, They were at home. Алар үйдө болушкан. Алар үйдө болушканбы деп сурасак, were биринчи келет, Were they at home? No, they were at cinema. Жок, алар кинодо болушкан. Үйдө эмес, Ооба алар үйдө болушкан десек, Yes, they were at home. Are you a tourist? Сиз туристсизби? Мен туристмин десек кантип айтабыз? I am a tourist. Учур чакта, Мен турист болгом десек, I was a tourist. Мен турист болом десек, анда келечектегисин айтышыбыз керек, To be'нин. I will be a tourist. Барлык to be'нин формаларын астын сызып коюн. Ошондо билебиз, кайсыл жерде to be турат. Азыр бул сүйлөмдөрдү көчүрүп жазабыз, которулушун дагы жазабыз. They will not be engineers. Алар инженерлер болушпайт. Will you be a teacher next year? Сиз кийинки жылы мугалим болосузбу? I was not a pilot. Мен пилот болчу эмесмин, болгон эмесмин. I was a doctor. Мен врач болгом. Are you a tourist? Сиз туристсизби? Were they at home? Алар үйдө болушканбы? No, they were at cinema. Жок, алар кинодо болушкан. Кийинки сабагыбызда дагы улантабыз. Goodbye. See you later.